Bismillahirrahmanirrahim. Аламдардын Раббиси Аллах Таалага макталор. Биз аны мактайбыз. Биз андан жардам сурайбыз. Биз аны менен сактанабыз. Напсыларыбыздын жамандыгынан, амалдарыбыздын начардыгынан. Андыктан Аллах кимди туура жолго салган болсо, ал адашпайт. Ал эми кимди адаштырган болсо, ал туура жолго түшө албайт. Мен күбөлүк беремин, Аллах Таала гана ибадат кылууда татыктуу зат. Жана күбөлүк беремин, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын кулу жана элчиси экендигине дагы. Аллах Таала өзүнүн пайгамбарына дуай саламдарын жолдосун, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына. Ошондой эле анын сүннөтүн бекем тутунуп, ээрчип келгендерге дагы Аллахтын тынчтыгы жана салам болсун. Андан кийин бардыгыңыздар менен учурашмакчыбыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху деп. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. Бул хадисти имам Муслим риваят кылат. Аби Катададан келет, радиаллаху анхудан, пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: Арафа күнү туткан орозо 2 жылдык күнөөнү кечирет дейт. Бул өтүп кеткен жылдагы күнөөнү жана келе жаткан жылдагы күнөөнү кечирет дейт. Демек, Арафа күндөгү бир эле күн тутсак орозо 2 жылдык күнөөнү кечирткенге себепкер экен. Демек, туугандар, мына Арафа күн келатат. Ошол Арафа күнү орозо тутуп койсоңуздар, 2 жылдык күнөөңүздөр кечирилет. Өтө зарыл. Эмнеге 2 жылдык деген? Анткени бул Зулхиджа айы бул мусулман календарында акыркы ай болуп эсептелинет. Ал эми мусулмандардын календары бул Мухаррам айы менен башталат. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассалам бул өткөн жылдагы күнөөнү кечирет деген мааниси ошондой. Ошон үчүн бул Зулхиджа айында тагыраак айтканда Арафа күнү орозо тутсак, өтүп кеткен жылды жана келе жаткан жылдагы күнөлөрдү кечирилишине себепкер экен. Ошон үчүн бул күндөгү орозону унутпай, бекем кармайлык. Андан кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам мындай деген айткан. Бул Айшенин өзүнөн келген хадис. Бул хадис имам Муслим риваят кылат. Арафа күнү Аллахтын пенделери тозоктон куткарыла турган күн. Аллах субхана ва тааля өзүнүн периштелерине мындай деп айтат экен. Алардын алдында пенделери менен Аллах мактанат экен. Айтат экен: "Ма арада хаула", булар эмнени каалады деп. Себеби дегенде, Арафа күнү биз орозо тутуп жатсак, ажылар Арафа тоосуна чыгып дуа кылып жатса, Аллах Таала периштелерге аларды күбөлүккө коюп, "Ушхидукум анни кад гафарту лахум". Аллах айтат экен: "О периштелер, мен силерди күбөлүккө коёмун. Мен алардын күнөөлөрүн кечирдим" дейткен. Демек, Арафа күнү күнөөлөр кечириле турган күн. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Тирмизиде хадисте, Амр ибн Астан келген хадис, пайгамбар айткан: "Хайру дуа йауми Арафа". Эң жакшы дуа Арафа күнү кылынган дуа деген. "Ва хайру ма култу ана ва набийюн". Мен жана пайгамбарлар айткан эң жакшы сөз "Ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд, ва хуа ала кулли шайин кадир". Аллахтан башка сыйынууга татык зат жок. Ал жалгыз, анын шериги жок. Бардык мүлктөр ага гана таандык, бардык мактоолор ага гана таандык. Ал бар нерсеге кудуреттүү деген дуа дейт. Демек, пайгамбар алейхиссалату вассалам эң жакшы дуа айтыла турган күн бул Арафа күнү экен. Туугандар, орозо кармап көп дуа кылыңыздар. Дуалардын эң жакшысы бул такбир айтуу, тахлил айтуу, тахмид. Мындайча айтканда, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, валлаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Арафа күнү орозо тутуу бизге сүннөт. Ал эми ажыда жүргөндөргө орозо тутуу эмес, алар үчүн дуа кылып, тамак аш ичип,
суу иче турган күн. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келген хадис, Насайда келген хадис, Абу Хурайра риваят кылат. Наха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан сауми йауми Арафа би Арафа. Арафа тоосунда туруп, орозо тутканды пайгамбар тыйган дейт. Демек, Арафа тоосунда тургандарга орозо тутпаш керек алар. Алар дуа кылып, тамак аш ичип, суусундукты ичип, алар үчүн ал күн майрам. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам да башка хадисинде Йауму Арафа ва йауму Нахр ва айяму Мина идуна ахлил ислам. Арафа күнү жана Курбан айт күнү жана Минадагы айяму Ташрик, Минадагы күндөр бул биздин майрамдар деген. Демек, Арафа күн майрам экен. Кимдер үчүн? Ошо ажыда Арафа тоосунда тургандар үчүн. А биз үчүн бул Арафа күн майрам эмес, биз үчүн Арафа күн бул орозо тутуу. Арафа күн бир жылдын ичинде эң мыкты күн, ал эми жума күн бир аптанын ичинде эң мыкты күн экен. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандарым, бир жылдын ичинде эң мыкты күн келе жатат. Ошол күндү биз жөн өткөрбөйлүк. Ошол күндү биз ибадат менен, дуалар менен, зикирлер менен өткөрөлүк. Бул күн оңой күн эмес. Эмки жылы дагы ошол күнгө бизди Аллах жеткиреби? Жеткирбейби, аны бир Аллах өзү билет. Ошол үчүн келиңиздер, эң мыкты күндү эң мыкты амалдар менен тосололук. Эң мыкты күндү эң мыкты пейилибиз менен тосололук. Анткени мусулман киши ошол күндү самап, ошол күндү күтүш керек. Биз күткөн күн келе атат. Бул Арафа күн. Арафа күнгө баа берелик. Неге? Анткени бир жылда эң мыкты күн келе атат. Бул Арафа күн экен. Ал күнгө башка күндөр тете болбойт. Бизге эмне үчүн ошол күн өзгөчө? Түшүндүрүп кетейин. Мисалы, балдарыбызды жаңы жылда белек берип, же туулган күндө белек берип көндүрбөй мусулмандар. Балдарыбызды 2 күндө белек берип, ошол күнгө кызыктыралык. Бул орозо айт күн. Бул Курбан айт күн. Неге? Анткени ибадаттар бизге 3 нерсе берет. Биринчиден, эгер биз балабызды Курбан айт күнү белек берип, орозо айт күнү белек бере турган болсок, биринчиден биз балабызды Аллахка ибадат кылганга, аны ошол тарапка оодарып жатабыз. Биринчиден. Экинчиден, эгерде биз ошол ибадатка оодарган болсок, ал ибадатка оодарылгандан кийин эч качан ал күндөн күнү таппайт. Үчүнчүдөн, эгерде биз Курбан айт күнү, орозо айт күнү белек берип, ибадатка оодарган болсок, ал бала кийин ошол күндөрдү терең билип, үйрөнгөнгө биз далалат кылган болобуз. Курбан айт күнү, орозо айт күнү биз балдарыбызга белек берсек, ошол күндөрдү биз улуу тут деп жүрөгүнө орнотсок, дават кылсак, тарбияласак, ал эч качан 20 чыкса дагы, 40 чыкса дагы, 80 чыкса дагы, ал күндөрү ал арам иш кылбайт. Неге? Анткени ыйык күндөр адамды дагы таква болгонго сүйрөйт. Ошол үчүн келиңиздер, ошол ыйык күндөрүн дагы бир күнү бул Курбан айт экен. Бул биздин майрам. Мусулмандар ошол күндөрү жаркырап, сүйүнүп, бири-бирине жакшылыктарды, дуаларды кылып, бири-бирин майрамдай турган күн келе атат бизге. О туугандар, мындай күндөр дайыма келе бербейт. Ошол үчүн мен
дуа кыламын кыргыз элиме. Арафа күндү жакшынакай мыкты күндү мыкты ибадаттар менен тургузуп, мыкты иштер менен артынан ээрчитип, жакшы иштерди кылгандардан кылсын. Анан кийин Курбан айтта бири-бирибизди майрамдап, ислам динди даңазалап, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ошол күнү биз үчүн майрам болсун. А мусулмандардын майрамы бул эмне? Мусулмандардын майрамы чындап караганда майрам деген бул ибадатты өтөгөндөн кийин сүйүнө турган күндө айтылат. Мисалы, орозону 30 күнү кармадык, ибадатты өтөгөндөн кийин сүйүнүп ороз айт болот. Курбан айтты эмне үчүн биз майрамдап жатабыз? Анткени ажылык ибадаттын манасикил хадж Зулхиджа айындагы 10 күндүгүн ичинде ибадаттарды өтөп туруп, аны Курбан айтта биз сүйүнүп жатабыз. Эмнеге сүйүнүп жатабыз? Ибадатты Аллах Таала түзгөндөй, пайгамбарыбыз көргөзгөндөй өтөдүк, ошону аткардык деп ошол үчүн сүйүнүп жатабыз. Ошол үчүн биз эмнеге сүйүнүп жаттырбыз? Биз Аллахка баш ийдик деп сүйүнүп жатабыз. Биз эмнеге сүйүнүп жатабыз? Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө моюнсундук деп сүйүнүп жатабыз. Мынакей биздин сүйүнүчүбүз бир гана Аллахка баш ийүүдө. Анткени Аллах Таала айткан: "Атуй Аллаха ва атуй Расул". Аллахка баш ийгиле, анын элчисине баш ийгиле. "Ума ятуй Аллаха ва Расула фақат фаза фаузан азима". Ким Аллахка жана элчисине баш ийген болсо, ал улуу жетишкендерге жетишти дейт. Аллах көп аяттарда айтты. Аллахка баш ийүүдө береке бар, пайгамбарга баш ийүүдө береке бар. Анткени бул күндөр Аллахка баш ийүүнү чагылдыра турган күндөр. Ошон үчүн келиңиздер Арафа күнүңүздөр менен ошол Арафа күнү көбүрөөк дуа кылып калыңыздар. Бул күндү биз көрүнгөн иштер менен алек болуп, дуадан, ибадаттан коргалбайлык. Жана Курбан айтыңыздар менен Аллах субхана ва таала берекесин берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.